Саламатсыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр, эфирде кайрадан таң маанай сиздер менен Регион ТВ, мен сиздердин алпарымчыңыздар Абдет Токтомамбетов жана ошондой эле кесиптешим Жазгүл Кудайбердиева 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда чогуу биргеликте болобуз. Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү? Саламатсыздар дагы жолу. Ардактуу биздин теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө кесиптин ээси болгон кинезиолог деген кесиптин ээси болгон өзгөчө коногубуз бар. Коногу менен кесиптешим тааныштырып өтсө, келиңиз. Албетте. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн биз студияга жөн жерден конок чакырган жокпуз. Негизи адам баласында 6000ден ашык булчуңдар бар экен. Мына ушул булчуңдарды биз кантип туура иштетишибиз керек, Анан эртең менен кантип туура дем алуу көнүгүүлөрүн жасайбыз. Канткенде узак жашайбыз. Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн атайын студияга кинезиолог айымды чакырдык. Бүгүн бизде конокто Жылдыз Абдрахманова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куттуктаныңызбы эжеке. Кандай келдиңиз? Кош келипсиз. Эң алгач кесиптешим сурай берет, буйруса. Айтыңызчы, бул кесип эмне? Кинезиолог деген эмнени түшүндүрөт? Ошону айтып берсиңизби? Кинезиолог деген бул мындай илим, эме кыймыл аракеттин илими да. Биздин булчуңдар кандай кыймылдайт, сөөктөр, тарамыштар, ички органдар кандай баягы иштейт, ошол менен иштейбиз да. Мындайча айтканда, оорунун первопричинасын табабыз. Кайсы жерден кетип атат. Көбүнчөсү бизге бел оору менен кайрылган себебинен белим ооруп атат деп келет, бирок биз сразу эле белди карабайбыз да. Ал кайсы жактан кетип атат, ошонун причинасын издейбиз. Эмне үчүн бел ооруп атат издейсиздер? Анан биз көбүнчө ар кандай учурда, ар кандай эмелери көп, причиналары. Анан биз башка жактан баштап баягы дарылап баштасак, причинасын издеп баштасак, көбүнчөсү айтат да, мен ал жерим ооруган жок, мен белим ооруп атат депчи. Көбүнчөсү айымдар келгенде, жана кесарево сечениядан кийин бул жер кесилгенден кийин буяктагы мышцалар, булчуңдар өчүп калат. Анан кийин бул жер өчүп калган себебинен белге аябай күч келет дагы, бел эки жакка тең иштейт да. Астыңкынын жумушун дагы, арттыкын дагы кылган себебинен арка тырышып, анан бел ооруп баштайт да. Анан ошол шовтор менен да иштейбиз. Баштан бутка чейин карайбыз да. Краниосакральная терапия деп коет. Башты жана башта эмелер болот, шовтор болот да. Ошолорду акырын кыймылдатабыз, ордуна алып келебиз. Бүт омурткаларды карайбыз. Жамбаш көбүнчөсү аялдардыкы перикостаза деп коет, төрөттөн кийин жамбаш кыйшайып калат да. Булчуңдар кандай иштеп атат, тарамыштар кандай иштеп атат, ички органдар кандай иштеп атат, ошонун баардыгын карап первопричинасын табабыз да, кайсы жактан кетип атканын. Демек сиз дароо эле баягы ооруп жаткан жерин карабастан биринчи себебин издейт экенсиздер да. Чындыгында эле биз белим ооруп атат деп эле барабыз да. Белибиз ооруп атат, белибизди эле көрсөтөбүз да. Сиздер болсо тамырын табышыңыздар керек экен. Анан Жылдыз эже, мисалы, көпчүлүк учурда биз белибиз ооруганда, же желкелерибиз уюп, талып ооруганда көп отуруп иштегенде массажисттерге барабыз, анан мануалдык терапевттерге барабыз, баягы сөөктөр менен иштеп кычырата турган, анан массаж жасай турган. Демек, бел ооруганда массажга барганда бул жакшы жыйынтык бербейт окшойт. Ал эми убактылуу эле да. Ал жерде ошол именно массажисттер ошол жерде эле массаж кылат да. Ооруган жерде эле массаж кылат. Ал болсо канча бир күнгө жетиши мүмкүн, бир жумага жетиши мүмкүн, анан эле кайта ооруп баштайт да. Кечөөгүн эле бизге бир эже келген, анын күйөөсү ошо массажисттерге барыптыр. Анан аябай массаж кылыштыр башынан бутуна чейин. Анан фитобочкага отургандан кийин үйүнө барганда аябай сонун болуп калдым деп аткан дейт. Анан эртесин уже колу кыймылдабай калыптыр да. Баягы мурунку эме өзүнүн көйгөйү бар болчу. Ошону козгоп койду дагы, ал ошол колу вообще көтөрүлбөй калыптыр да. Ошондой учурлар да болот. Анан көбүнчөсү бул убактылуу эле да. Биз болсо ошонун биринчи себебин табабыз да, ошону менен иштейбиз да. Ал эмне үчүн ошол, например, кол эмнеге көтөрүлбөй атат буга чейин. Кээ бирлердики мындай эле болуп калат да. Кээ бирлердики биз буга чейин алабыз, бирок андан ылдый болсо албайбыз да, потому что кол бул жерге чейин көтөрүлсө аласыздар, 90 градуска чейин.
өйдө уже ылдый жакта болуп калса, уже бул суставное нарушение болуп калат да, ал биздин эмебизде эмес да, компетенция. Менде дагы бир суроо бар эжеке. Баягы ооруду отпайсызбы? Мисалы азыркы көп улуу муундагы адамдардын көбү инсульт менен жабыркайт. Анан ошо инсульттан кийинки восстановленияга сиздер жардам бере аласыздарбы? Ал аябай көпкө болот, бирок инсультниктерди албайбыз да. Албайсыздар. Инсульттан кийинкилерди уже өздөрү басып калганда, уже кыймылдап калганда анда алабыз. Сразу албайбыз да, анда уже больницадан баягы кичине хотя бы первый биринчи убакытта эме кылыш керек да, өзү восстановление болуп, баягы медицинада кайрылып, ошол жердеги дарылар менен өзүн кичине поддержка кылыш керек да. Андан кийин анан алсак болот да. Онкологияны албайбыз биз. Анан артрит ошол катуу нарушение болгондордукун, а так калган оорулардын көбүнчөсүн эле алабыз. Мисалы азыр буту ооругандар көп да. Буту сыздатып, какшатып ооруйт, өшүйт, жылыбайт, көп баса албайт, тизеси ооруйт, отура албайт, көп баса албайт дегендей. Анан ушундай учурда дагы сиздерге барсак болобу? Ооба. Көбүнчөсү оң тизе ооруганда, бул деген өттөн болот да, оң тизе. Өт жабыркаганда, өт толуп калса, жакшы иштебей калса, ошо оң тизе ооруп баштайт. Если эки тизе тең ооруп атса, ал мындайча анализ тапшырып канда караганда мочевая кислота көбөйүп кетет да. Ал уже ички органдын проблемасы болот да. Анан түн ичинде, например, ооруй турган болсо, бул уже ички органдардын көйгөйү да. Көбүнчөсү түн ичинде ооруйт, белим же болбосо бутум сыздап ооруйт, оң бутум деп айтса же оң колум деп айтса, например, оң кол болгондо бул ошол өт менен оң боорда оң жак жана ошол кол оң жагы ошо көп жабыркайт да. Түн ичинде ооруйт көбүнчөсүнүкү. Демек түн ичинде баягы сыздатып ооруп түн менен уктай албай чыккандар бар го, алардыкы демек ички органдан болот экен да. Проблема болот. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиздин дагы бутуңуз ооруп жатса, өшүсө, жылыбаса, же түндө ооруса, же оң тизеңиз ооруса, бул сиздин ички органыңызда кандайдыр бир маселе бар деген экен. Анан дагы экран астында номерлер турат, сурооңуз болгон болсо, өз убагында кезегинде сиздин суроолоруңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүн бизде конокто кинезиолог адиси биздин суроолорубузга жооп берип жатат. Ооба, өзгөчө кесиптин ээси болгон эжекебизге өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узатып алыңыздар. Кеңес эжеке, андан ары маегибизди уланта берели. Менде да бир суроо бар. Бул кесиптин ээси болуш үчүн кандайдыр бир илимди окуш керекпи? Ооба, биз ошо кинезиологияны окуганбыз. Ошо Бишкекте Тимур Тукубаев дегенден окуганбыз. Андан кийин азыркы убакта биз дагы улантып атабыз. Россияда чоң специалисттерден алып атабыз да. Башында биздин техникалар аябай башкача болчу. Азыр уже өзгөргөн да. Мурун биз баш менен иштей алчу эмеспиз. Тизе менен көп жакшы иштей алчу эмеспиз. Азыркы убакта ошо баш менен дагы бүт дене менен баягы тарамыштар менен иштегенди да үйрөндүк да. Сөөктөрдү да жылдырганды, например, кол муздай берет го, колу буту муздай берген, бул уже надкосница. Ошол сөөктү жылдырып кармап турабыз. Анан ошол өзүнүн огуна келгенден кийин ал уже кан айлануу эмеси жакшы болуп калат, системасы. Анан уже буттун муздаганы, колдун муздаганы кетип баштайт да. Эгерде колубуз, бутубуз ушуп атса дагы барсак болот экен. Ооба, синоптиктер десе, кээ бир айымдардын, мырзалардын жаан жаардан бир күн мурда колу буту сыздатып ооруйт. Бул чын. Анткени мен ошондой болчумун да убагында. Анан жолдошум айтып калчу, мунун бакшылыгы башталды деп. Анткени бир күн мурда бутум ооруп баштайт да, жаан жаардан мурданан эртең жаан жайт окшойт, күн бүркөлөт экен десем, мына бакшылык башталды деп күлө берчү да. Анекдоттой болот окшойт да, бир ак сакал короп эки тизем ооруп атат, эртең каар жайт турбайбы деген сыяктуу. Демек, эгерде урматтуу телекөрүүчү, сизде дагы мендей болуп, сиз дагы синоптик болуп атсаңыз, эртең жаан жайт, же болбосо күн бүркөлөт экенин билсеңиз, бутуңуздан же колуңуздан, колуңуз үшүп же бутуңуз үшсө, демек сиз кинезиологторго кайрылсаңыздар болот экен.
көрсө сөөктөр жылып кетет экен, анан кан айлануу начар болот экен. Анан Жылдыз эже, негизи биз сизди ошол булчуңдарды кантип туура иштетебиз, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн чакырдык да. Анан эртең менен туура дем алууну жасаш керек деп айтат. Эми кесиптешим экөөбүз ошол теле көрүүчүлөргө бир аз сизден акысыз кеңеш алып берели. Эмне үчүн эртең менен туура дем алууну жасашыбыз керек, кайсыл органдарга жардам берет же кайсыл бир оорунун алдын алыш үчүн бир көнүгүү көрсөтүп бересизби? Көнүгүү көрсөтүп берсеңиз, биз да ошону кайталап эртең менен көрсөтүп берейин. Көрсөтүп берсеңиз болобу? Эртең менен турганда диафрагмальное дыхание деп коет, ошону жасасак аябай жакшы да. Мындай любой эле бир материалды алабыз. Сен жасайсың? Жок, өзүң эле. Сен жаса. Мен жасайм. Мен билем муну. Бели коруш керек, Жок, бул эме кабырганын үстүнө байлаш керек да. Байлайт экенсиң, катуу тартат экенсиң. Катуу тартып туруп мындай. Бул кайсы ооруларга жардам берет? Эмне үчүн жасайсыз? Диафрагмалык турганда бизде өт куюлуш үчүн, ички органдар массаж болуш үчүн бул диафрагма иштеш керек да. Кабырганын астында мындай болгон эт бар, диафрагма бар. Ал иштесе көп проблемага алып келет да. Тамак сиңирүү аябай начар болуп калат, өт куюлбай калат, ич катат, аябай постоянно запор боло берет. Андан кийин баягы ошонун себебинен бүт ички орган жабыркап баштайт. Биз баягы дем алганда, терең дем алып дем алганда биздин ички органды диафрагма ылдый түртөт. А эми деп чыгарганда өйдө түртөт, тазовый диафрагма. Ошол убакта ички органдар массаж болуп турат да. Ошонун себебинен биздин баягы дем алган себебинен тамак сиңирүү жакшы болуп баштайт да, өт куюлган себебинен. Анан баягы төрөттөн кийин дагы көбүнчөсүнүн ички органдары ылдый түшүп кетет. Ошолор көтөрүлүшүнө дагы бул жакшы жардам берет да. Анан муну эртең менен жасасак жакшы да. Ачкарын жасайт экенбиз. Ачкарын жасайбыз. Анан где-то бир 15, 20, 30га чейин жасап койсок жакшы да. Өт жакшы куюлат экен, анан ичибиз катпай калат экен, жакшы экен. Тамактын сиңириши да жакшы болот да. Тамак сиңирүү жакшырат экен. Ич катпай калат экен. Мен бир эмени айтып кетейин. Үйдө кичинекей неберем бар, 2-класста окуп, анан өткөндө көп тамак жеп алыптыр да. Ой, мама, кыйналып атам деп анан. Что-то мне плохо деп эле баягы жүрөгүм айланып атат деп анан каза жат деп анан диафрагмальное дыхание жасап койгондон кийин бир 5-6 жолу эле жасап дейт, анан туруп ойноп кеттим дейт да. Ой, сон болуп калдым деп. Анан эртеси күнү кайта саат 10до тамак жейм деп баштадым дейт анан. Сен тамак сиңире албай каласың, кечинде тамак жейм болбойт десе. А мен дыхание кылып койсом эле жакшы болуп калат экен мен ошо. Ошону үйрөнүп алдым, болду эми келин кезде жей берсем болот деп. Кылып көрөлү анда? Ооба. Келиңиз. Кандай кылабыз? Мындай катуу байлайбыз. Анан мурдун учу менен дем алабыз мындай. Бир нерсе жыттап аткандай, гүл жыттагандай, мындай учу менен дем алыш керек да. Терең дем алганда демди кое берели. 5 секунд кармайбыз. Кое бербей кармап турат экенсиң. Чыгарганда дегенде ичти тартабыз. Дагы бир 5 секунд кармап турабыз. Кайта дем алабыз. Эми муну башты ылдый кылып алып жасаш керек. Эмнеге дегенде биз көбүнчө адамдар мындай дем алат да. Дегенде бул жерлердин баардыгы тырышып, анан кийин мойнум ооруп атат дей берет да. Демек кийиндерди кошпош керек. Барып массаж кылдырта берет. А бирок ал массаж жардам бербейт, пока бул дем алууну өзүнүн ордуна. Демек бул остеохондрозго дагы жакшы турбайбы? Ооба, моюн ооруларга да жакшы. Отуруп иштегендерге, моюн ооругандарга айрыкча бизге. Ооба. Аласыңар да. Ошондо бул эмени чүпүрөктү эме менен ич менен түртүш керек. Анан кийин кабырга менен да түртүш керек да. Бир убакта мындай аябай демди терең алып туруп, ичке чогултабыз, курсакка чогултуп туруп, кармап турабыз 5 секунд. Анан 5 секундтан кийин чыгарабыз, ичти тартабыз. Чын айтсам, мындай аябай Жеңилдедиңби? жеңил деп атам да. Терең мурдубуз менен дем алат экенбиз, байлап туруп, анан демди чыгарбай, байлаган жипти түртөт экенсиздер. Анан кайра ылдый болуп, кабырга менен ич менен. Кабырга менен түртөт. Анан ошондо бул арка жакта кыймылдайт да. Именно мурдунун учу менен иштеген дем алганда ошондо диафрагма жакшы иштеп баштайт. Анан бизге көбүнчө суроолор келиптир, мен өткөн Инстаграмга. Канча жолу жасаш керек? Канча жолу жасаш керек деп.
15-20 жолу 30 жолго чейин жасап койсо жакшы. Анан өтү барларга жасаса болобу деген суроо болуптур. Өтү жокторго болот, аларга да наоборот жакшы да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, кимде ким эртең менен таңзаардан туруп өзүнүн ден соолугун чындагысы келсе, барыңыздар деп материалды алат экенсиздер. Бу иткенибиз кесиптешме көрсөтүп эле. Ооба, терең дем алат экенсиз дагы. Терең дем аласыздар. Демди чыгарбай, катуу түртөт экенсиз. 5 секунд кармап турабыз демибизди, андан соң оос менен чыгарабыз. Баштылдык. Анан баштылдык кылып алабыз. Дем алдык. Демди чыгарып атканда ичиңиздерди ылдый тартат экенсиздер. Чындап эле өзүңө билинет экен. Демди чыгарып атканда ичиң монтип ич жакка аябай кирип кетет экен. Демек, өзүң абаңды мындай башкара алат экенсиң да. Бул материалдардын аябай жардамы көп экен. Эффективдүү көнүгүү экен, мага аябай жакты. Кирип кетти окшойт. Болду же. Мынакей кадырматынын эме тизе оорусу да жок болуп кетет да. Если өтө проблема болуп тизе ооруп аткан болсо, анда тизе оорусу да жок болуп кетет. Мен сразу айтайын, азыр мына 5-6 жол кылып көрдүм го, кылып көргөндө мага тизелерим кадимки жеңилдеп, кан жүгүрүп калды. Башкача болуп баштайт да. Башкача. Мындай дуулдап баштайт да. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде тизеңиз ооруса дагы мына ушул эртең мененки диафрагмалык көнүгүү сизге жардам берет экен. Кинезиолог айтып өттү, тизеңиз оорубай калат деп. Анан бизде суроо бар экен. Саламатсызбы? Менин башым ооруйт дейт. Башым ооруйт дейт. Башка кандай даба бар деген мааниде. Ооба, баш ооругандар барса болобу? Кантип аяктырсыз? Ооба, баш ооругандар бизге аябай көп кайрылат. Көбүнчөсү баягы постоянно ооруй берет да. Кээ бирлер күнү түнү ооруйт, же болбосо эртең менен турганда ооруйт. Кээ бирлердин бол жерлери ооруйт да. Бул уже өттүн проблемасы. Өт жакшы куюлбай калганда ушул жер ооруп баштайт да. Өттү дарылаш керек болот да. Ошо диафрагмальный дыхание кылгандан дагы ошо баштын ооруганы кое берет. Көбүнчөсүнүкү. Анан бул жагым ооруп атат, же болбосо аркам ооруп атат, арка жагы ооруп атат деп келет, или постоянно эле башым постоянно ооруп турат деп келишет. Көбүнчөсү бул жерде S1 деген бизде атлант бар, ошол да зажатый болуп калат. Баягы эмеден да кетет. Бул жерде сосудтардагы эме баягы кан жакшы жүгүрбөй калат да. Ошолдон болот, өттөн болот. Тазовый днодагы проблема болгондо көп баш ооруп баштайт. Остеохондроз деп биз ошол краниосакральная терапия деген ошо баштын жана шовторун кыймылдатып иштегенде, андан кийин анан бул жерлерде аппарат менен барып, бизде ошолорду бошоткондон кийин толук кетет да. Анын башка да причиналары көп. Биринчи себебин таап, баш оорудан айыккандар аябай көп. Урматтуу көрүүчү, эгерде башыңыз ооруп кантип айыгууну билбей жатсаңыз, анда кинезиологко барсаңыз болот экен. Эмне үчүн башыңыздын ооруп жатканын биринчи аныктап туруп, анан ошого жараша сизди дарылайт экен. Жылдыз эже, сиз маегибиздин башында айтып калдыңыз да, кесарево жол менен төрөгөндөрдүн бели ооруп бизге көбүрөөк келет деп. Анан айымдардан дагы көп угуп калам, ошо кесарево болгондон бери белим ооруп, көтөрүлбөйт, ылдый болуп үшүп албайм, пол жууй албайм, же бир аз ылдый болуп жумуш жасасам, белимди өйдө көтөрө албай калам, же бир жерде орунда дагы көп тура албайм, түз тура албай ары кыйшыйып, бери кыйшыйып турам деген айымдар көп да. Демек, мындай учурда дагы биз кинезиологко барсак болот экен. Ооба. Сизден ошо барып жакшы болгондор барбы? Аябай көп, бизде результаттар көп. Именно кесарево сечениядан кийин бели ооруп келгендерге жардам жакшы да. Көп андай айып кеткен айымдар аябай көп. Бизге келгендердин көбүнчөсү эле 70-80% где-то аялдар да ооругандарчы. Бир 20% эле эркектер келет да. Основной аялдар, эркектерди балам карайт. Аялдарды ошо кызым экөөбүз биз карайбыз да. Сиздер үй бүлөңүздөр менен көрдүңүзбү? Үй бүлөлүк кинезиологдор экен. Айымдар дагы мырзалар дагы барса болот экен. Жалпы үй бүлөсү менен иштеген кандай сон, бала чакасы менен экен, жакшы экен. Негизи чындап эле сиз айткандай айымдар өзү көбүрөөк ооруйт, баары ошол төрөттөн келет оорулар, анткени төрөттөн кийин бел тыңбай калат, же болбосо ички органдар ылдый түшүп кетет. Ошол ички органдар ылдый түшкөндө дагы көп оорулар келет болуш керек. Ооба, көп оорулар келет да. Ошо белдин ооруганы дагы, анан ич мындай шалпайып ылдый түшүп калат. Жамбаш сыртка мындай чыгып калат да, мындай кайкайыпчы.
потому что бул астыңкы мышцы бар иштебей калат, бияк кесилгенин себебинен. Ошондо эки жакка чейин иштеп калат да, арка, бел. Эми анан кийин баягы боюнда болуп жүргөндө төрөгөндөн кийин таз да жылат да, жамбаш жылып кетет, кыйшайып калат. Бир жагына, бияка же бияка. Ошол убакта моюн ооруп баштайт көбүнчөсүнүкү. Моюн оорунун көбүнчөсү бияка массаж кыла берет, бирок тазыбый днону жасагандан кийин мышцалар ордуна келгенден кийин булчуңдар моюн оору да жок болот да, буюрса иншалла. Жакшы экен. Демек, көпчүлүк учурда биз айымдар моюнубузду оорутканда чындап эле массаж жасап эле укалоо жолдорун издеп чыгабыз да. Көрсө оорунун түпкү теги башка жакта жатат экен. Анан бул жакта сизди кайсыл жактан табабыз? Биз болсо ушу Бишкекте, Курманжанатка 45-тебиз. Рабочий номерибиз 0709 00 38 08. Ушул номерге кайрылып, жазылып, анан кийин келесиңер. Дагы бир суроо бар экен. Запись менен алабыз. Саламатсызбы? Менин колтугумун түбү, көкүрөктүн жаны ооруйт. Эмне кылсам болот? Сол жагым менен жата албаймын, атыштырып ооруйт дейт. Бул лимфа системанын бузулушу да. Лимфа деген бездер да. Жана ичеги ачканда деле ичегинин ичинде без болот. Ошондой эле бизде лимфа бар. Лимфаны мындайча бар. Жалпак тил менен айтканда бул канализация деп коет да. Бүт дене же жаман нерсенин баардыгын ошо лимфа соруп алып, анан чыгарат. Анан бул жерде лимфа ворота деп коет, ушул жерге келет. Эми ошону мындай кылсаңар болот, мындай кылып массаж кылып эртең менен турганда, түштө, кечинде жөн эле мынтип эле сылаганда эле бул жердин баарысын бияка алып келип, оолардын баарысын мындай ылдый акырын сылаганда эле бул жер микрофонуңузга тийишпей туруңуз, бул жердин баардыгын мындай сылаганда эле дене дуулдап иштеп баштайт да. Анан бутты ылдый жактан өйдөгөстөй алып келип, бияка чейин минтип акырын чапкыласаңар да болот ылдый жактан. Бияктарда минтип чапкылап эметсе, тизе, чыкамак бүт баарына. Бүт дененин баардыгын сылап чыксаңар, только ылдыйдан өйдө келиш керек да. Ылдый сылаган мынтип сылаган болбойт экен. Ылдыйдан өйдө кетет да мындай. Анан булдардын баарысы бар, без чочуйт. Бол жерлерим ооруп атат деп келет айымдар. Мунун баардыгы лимфа застой болот да. Ошону лимфа дренаж кылса да жакшы да. Мен сага көрсөтүп бергем, туруп алып кандай жасаш керек экен. Туруп алып эле эртең менен лимфа дренаж, оңой лимфа дренаж бар. Ошону жасаса дагы аябай жакшы жардам берет да. Жакшы, керемет. Бир айым келген, баягы швея болуп иштейт экен. Моюнум ооруп атат, колум көтөрүлбөй атат, белим ооруп атат, бүт жерим ооруп атат деп келген. Анан 3 сеанстан кийин аябай жакшы болуп кетти. Анан 2 айдан кийин келди, ошо лимфа дренажды эле жаса дегенбиз. Ушу колдорду мындай өйдө кылып, бут ылдыйдан өйдө сылап эметип турасың, чапкылап турасың деп. Анан будильник коюп алып, анан кийин ошону жасачу экен да. Анан 2 айдан кийин келгенде 7 килограммга арыктаптыр. Эчтеке диета кырмабай эле, ошо лимфа дренажды эле жасап атып, 7 килограммга арыктаганда мен келгенде тааныбай калдым аны. Аябай арыктап кетти. Жөн эле сыйпалап эле денеңди ургулап, чапкылап коюп эле. Демек, сиз айткандай лимфа бездерин иштетип, ал бир күндө ошону где-то 5-6 жолу кылып аттым дейт да. Улам будильник токтолуп 1 саат сайын туруп, потому что биз ага айттык да, сен отурганда кечке отуруп иштейт, ордунан турбайт. Шишик дагы аябай шишип келген. Шишиктердин баардыгы кетип жакшы болуп калыптыр да. Анан отурганда постоянно могул жердеги мышцалар укорочение болуп калат, кыскарып кетет. Бул организм аябай ушундай умный да, Аллах Таала ушундай жараткан. Көп ошол мышца менен колдонбосо, значит мунун кереги жок деп өчүрүп коет да. Анан ал өчүп калат да, кыскарып калат. Кыска мышцалар иштейт да, узундар иштебей калат да, анан кийин тартылып ооруй берет да. Масса. Демек, урматтуу айымдар, эгерде кимде ашыкча салмак бар болсо, ушул көнүгүүлөр жасаңыздар. Лимфа не дейсиз? Лимфа дренаж. Лимфа дренаж аттуу көнүгүүнү жасасаңыздар, эми буюрса 2-3 жуманын ичинде 7 килограммдан ашыгыраак салмак таштап болот экенсиңиздер. Эгерде көп отуруп иштегендер болсо, албетте мына ушул кинезиолог жыл сайын көрсөтүп берген көнүгүүлөрдү жазсаңыз болот экен. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сизге эркин микрофон берели, теле-көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Айтат элем, баягы өз убагында келип кайрылып, баягы ден соолукту кичине алдын ала баягы кичине чыңдап алган жакшы депчи. Көбүнчөсү уже бизде кыргыздарда уже баспай калганда, кыймылдабай калганда анан кийин келишет да. Ага чейин бир жер ооруп баштадыбы,
бул уже сигнал да. Анан бизде мындай да, Кыргызстанда таблетка ичип коебуз, башың ооруса, бүттү аны унутуп калабыз. Анан ал көпкө чейин кармай калат, жүрө беребиз. Анын последствиясы ал башка жакта эметип коет. Тизе ооруп баштайт же болбосо кол ооруп баштайт, бир мастарды колдоно беришет. Анан ал барып башка жерди барып ушинтип талкалап кете берет да, көп оорун чогултуп кете берет. Анан ошонун себебинен баягы бир ооруп баштадыбы, барып эмненин себебинен ооруп атат, ошону алдын ала көргөн жакшыраак да. Анан ушу туура тамактанып, кичине баягы 6-дан кийин тамак жебей, сууну көбүрөөк ичип, көбүрөөк кыймыл керек, көп басыш керек да. Баса албаса, хотя бы аз-аздан басып кичинеден көнүш керек. Анан бул жана көнүгүүнү жасаганда да колду просто мындай өйдө көтөрүп туруп эле бутты ылдый таштайт да, туруп алыпчы. Ошентип лимфа дренаж кылса да, бул үйдөгү көп ооруларды жок кылып коет да негизи. Шишиктер кетсе, вес түшүп баштаса да, бутка уже бутта нагрузка кетип баштайт да. Сизге ыраазычылык билдиребиз атайын, убактыңызды бөлүп, анан бизге телекөрүүчүлөргө абдан маанилүү, керектүү маалыматтарды бериңиз, акысыз кеп кеңештерди бердиңиз, кандай көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек баарын айтып бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто кинезиолог Жылдыз Абдрахманова конокто болду. Эгерде суроолоруңузга жооп албай калган болсоңуз, WhatsApp номерге жазган телекөрүүчүлөрдүн ар бирине биз кинезиологдун жеке номерин сиздерге жиберип коебуз. Ошол жактан өзүнө кайрылып, номерин сиздерге беребиз. Ошол жактан суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Кийинки конок менен болгон маегибиз бар, алыстабаңыздар. Биз менен